Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүнкү темабыз кыргыз элинин белгилүү акыны Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов 1864-жылы туулуп, Токтогул районунун Кетмен-Төбө айылында туулган. 1933-жылы дүйнөдөн кайткан. Кыргыз акыны, ойчул, композитор, комузчу, оон чыгарган чебер, кыргыз элинин сыймыгы. 1864-жылдары Токтогул районуна караштуу Кетмен-Төбө айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы, муң, ой санаасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жазымында калтырбай ырга салган. Токтогул өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын чагылдырган. Токтогул элдик ооз-эки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ийрелетип, чоң чыгармага айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин Фрунзеге чакыртылып, комуз менен аткарган 18 чыгармасы жаздырылып алынган. Бала кези. Бала кезинен ыр күйгө шыктуу болуп, 13 жашынан ырлары айыл арасына тарай баштаган. Революцияга чейинки эмгекчил элди эзүүчүлөрдүн бетин ачып, теңсиздикке жек көрүү сезимин билдирген. Эл тарабында туруп, алардын таламын талашып, эзүүчүлүккө каршы ырларын жараткан. Манаптардын жалган жалаасы менен 1898-жылы Анжиян көтөрүлүшүнө катышты деп өлүм жазасына чыгарылып, бирок бул өлүм жазасы кийин сүргүнгө алмаштырылган. Ошентип Токтогул Сатылганов Сибирге 7 жылга сүргүнгө айдалган. Сүргүндөн 1903-жылы кайтып келген. Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз Республикасынын 100 сом номинациялдык банкнотуна түшүрүлгөн. Токтогул Сатылгановдун көптөгөн чыгармалары бар. Жокчулуктун айынан, Жүргөнүм кабак жер, Сүйүмкан, Гүлүйпа, Гүлжар, Алымкан, Насылкан, Сатылгановдун өмүр, өлүм жөнүндө терең ой жүгүртүүлөр менен чыгарылган чыгармалары Терме, Санат, Дүнүйө, Замана, Өмүр, Карылык, Үлгүрлар, Насият, Жаштарга сыяктуу жана башка көптөгөн чыгармалары бар. Токтогул Сатылгановдун өмүр ыры бүгүнкү күндө оонго салынып, эл арасында ырдалып келе жатат. Өмүр ыры. Ат арыбас болсочу, жаш карыбас болсочу. Жаратканы чын болсо, теги жай-жайына койсочу. Чөп куурабас болсочу, көз тунарбас болсочу. Кызыл өңдөн нур кетип, теги кыз кубарбас болсочу. Жибек оңбос болсочу, жигит өлбөс болсочу. Жигит менен кыз өлсө, теги жерге көмбөс болсочу. Кайран өмүр 25 жашка барар болсочу. Кайран жаштык ол менен теги жасап алар болсочу. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Тапшырма катары Токтогул Сатылганов тууралуу өз ой пикириңерди жазгыла. Жана Токтогул Сатылгановдун насыят ырларынан өзүңдү жаттагыла.